Самат Кыштабекович, суроолоруңуз барбы Алмаз Талдыевич? Суроо жок, рахмат. Урматтуу судьялар, суроолоруңуздар барбы? Алмаз Талдыевич, сиз деле судья болуп иштегенсиз. Мыйзам чыгаруучу эми анын өзүнүн биз айтып кеттик дискрециясында болушу мүмкүн. Конституцияда көрсөтүлгөндөй кошумча өзүнчө бир чектөөлөрдү киргизгенге. Эми ошону менен эле бирге сиздин оюңуз боюнча кайсыл даражага чейин жогорку мыйзам чыгаруучу ошол талаптарды көтөргөнгө болот дегендей. Ал нерсе судьялардын өзүнүн көз карандысына мындай чектөө киргизиши мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи? Өзүнүн түшүнүп турабыз, дискрециясы болот дегендейчи. Ошону менен бирге бир өзүнчө бир кандайдыр бир чектер болушу мүмкүнбү деген сөз. Жөн чектелерди кошумча талаптарды киргизгенде эме болуш керек, мындай разумный должны. Разумный деген нерсенин да өзүнүн бир чеги болуш керек деген сөз да. Бүгүнкү күнү 2-3 же болбосо 10-7 ар кандай алып киргизе берсе болобу деген нерсе да. Түшүнүп атам, эмнеге 2-3, 2,5 болгон эмес деп, мисалы, ар кандай суроолор талап болду. Бул эми мыйзам чыгаруучунун чечими. Биз ойлоп атабыз да, жана Конституцияда 5 жылдан кем эмес деген ошону эле бөлүп, ошо жол менен жогорку соттун кадр потенциалын жогорултуу максатында кылган деп эсептейбиз. Бирок биздин ой боюнча суроолор бар, бирок Конституцияга карама каршы келбейт деп эсептейбиз да. Жана суроолорду угуп отуруп, жана Эмил Жолдошевича сурап калбадыбы, мисалы эме керек эле депчи, дагы бир система кантип биринчи инстанциянын судьяларын экинчиге көтөртүп толук кадр потенциалын даярдайбыз депчи. Азыр жок да мыйзамда. Жогорку кеңешке барам деген судья 3 жылдан кийин экинчи инстанцияга которулат деген нормалар жок да. Ошол себептен мисалы ушу келечекте жаңы парламент келип, ушу жолдорун карап чыгат деп ойлойм да. Бирок жанакы өзүңүздүн дискрецияңызда эми чеги болуш керек. Такыр эле баягы судьялар жетпеген бирдеңе эмелерди койбош керек да. Ошон үчүн менин оюмча ошо 5 жылдан чыккан жок мыйзам чыгаруучу орган. Ошол эле учурда биз азыр айтып кетип атпайлыкпы? Самат Кыштабекович дагы өзүнчө белгилеп кетти. Эми иштеп көрөлү, ушундай практика киргизип көрөлү дегендейчи. Эми өзгөчө ушу судьялардын макамына байланыштуу нерселер абдан бир ойлонуп, ар бир чеги каралып туруп анан кийин киргизе тургандай болсо, анткени сиз өзүңүз билгендей бир жакшы негиз бар эмеспи? Жетилген бир жетишкендикти өзгөчө судьялар системасына карата ылдыйлатпашыбыз керек деген бир өзүнчө бир негиз бар эмеспи? Ошого карата дегендей да. Ошон үчүн ошондой нерсени дагы мындай эске алып жүрсөк деген нерсе. Суроолор барбы дагы? Бериңиз, Миргүл Рыскелбекова. Айтыңызчы, бул азыр жаңы ушу талаптар кандайча бул таасир этет? Азыркы жанагы 20 жыл биринчи инстанцияда иштеген бар, же экинчи инстанцияда иштеген бар, көп жылдар. Ошолор азыр эми орусча айтканда Чектелип калышты. Ошолордун эмелери эми чектелбес, мүмкүнчүлүктөрү азайып калды да. Азайып калды. Азыркы ошолорду кандай, ошолордун укуктарын кантип биз азыр эметишибиз керек да, карап чыгышыбыз керек. Аларды да караш керек да, туурабы? 20 жыл, 30 жыл. Туура, биринчи инстанцияда 20 жыл иштеген судьялар бар, экинчи инстанцияда 10-15 жыл иштеген, бирок эмелери жок да. Алардын тажрыйбалары дагы жакшы, туурабы? Баардык тарабынан ошол жогорку соттун судьясы боло тургандай талапкер. Аларды кандай кылыш керек азыр эми? Так айта албайт экен, ошон үчүн бүгүн карап атабыз да. Конституциялык сотточу мен азыр түшүнүп атам. Жакшы судьялар бар, бир эле инстанцияда 20 жыл иштеп, өмүр бою ушу сот системасына бүт тажрыйбасын, жанын берген деген судьялар бар, бирок азыр ушу талап менен эметип калып атышат. Мүмкүнчүлүктөр чектелип атат, туура. Ошол себептен азыр жооп бере албайм бугачы. Себеби механизмдер, Эмил Жолдошев айткандай механизмдер бирге ошо норма менен мүмкүн механизмдер кириши мүмкүн керек болчу да. Азыр ага так жооп бере албайм, себеби биздики эме да, позициябыз ошо Конституцияга ылайык келет, карама каршылыгы жок деп эле. Анан могу механизмдер боюнча билбейм, жогорку соттун представители жооп бербесе айта албайт.
кечиресиздер. Эмне суроо бериңиз, бериңиз. Алмаз Табылдиевич, менде да бир тактоо иретинде суроо бар эле. Сиз өзүңүздүн сөзүндө айтып кетпедиңизби? Азыркы кездеги жогорку соттун судьяларын кесиптик баягы эмесин тажрыйбасын жогорулатуу максатында бул норма карама каршы кирбейт деп атасыз да. Бул сөзүңүзгө жараша администрация президенти тарабынан кандайдыр бир азыркы жогорку соттун курамына шеги барбы? Профессионалдык, кесиптик кандайдыр бир Жок, шек жок. Себеби биз деген шек кылууга, баа берүүгө да укугубуз жок. Бирок убагында жогорку кеңеш тараптан мыйзамга экинчи окууда сунуш катары кирип, бул норма өтүп кеткен. Убагында президент карап чыгып, биздин эксперттер карап чыгып, кол коюлган, мыйзам күчүнө кирген. Ошол себептен да анан азыркы заманда жогорку кеңештин деңгээлине шек келүүгө же бир баа берүүгө андан алыспыз. Укугубуз да жок, эмебиз да жок да. Бул сиздин сөзүңүздөн келип чыккан суроо болуп атат да. Жок, келечекте максат деп атпаймынбы? Анан экинчи ошондон Да. сөз айтып атканда ошонун баарын тактап айтыш керек деп ойлойм да. Анан экинчи суроом бар да. Эми багыл мыйзам жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынат. Акыркы инстанция болуп сиздерге администрация президентке кетет. Сиздер ошонун баарын даярдайсыңар, талдайсыңар, ар кайсы тараптардан иликтейсиңер, туурабы мыйзамды? Ошондо эмне үчүн сиздер тарабыңыздардан мына азыр кайрылуучу тарапта коюп атат. Конституциялык соттун судьяларычы боло алабы? Жогорку соттун судьясы боло алабы, боло албайбы? Же азыркы мыйзам боюнча жогорку соттун судьясы конституциялык сотко боло алат деген мааниде айтып атат. Ушундай ар кандай эмелери каралбаганда тараптарычы эмне үчүн силер ошол жакты караган жоксуңар же карадыңыздар беле? Болду беле бир ушундай бир талкуу? Жок, азыркы конституцияны түздөн түз карасак 5 жыл судьялык стаж эле керек. Жергиликтүү сот деген сөз жок. Себеби ошо нормага таянсак, конституцияны түздөн түз алсак, конституциялык соттун судьясы жогорку сотко бара алат. 5 жыл стажы болсо деп. Конституциялык мыйзам соттор жөнүндө, статусу жөнүндө караганда аякта уже талап кичине башкача өзгөрүп, 5 жыл жергиликтүү сот деп атат. Ошол себептен эме да. Конституциялык соттун судьялары жогорку сотто иштей алабы, иштей албайбы деген андай бул көз караштан каралган эмес. Себеби эметкен эмеспиз да биз. Президент мамлекеттик органдан запрос кылат, жаңы мыйзам келгенде, проектисичи. Жоопторун чогултуп, аналитика кылып, анан деген президентке сунуш берилет. Бул мыйзам боюнча президент кол коюп, азыр норма 24-жылдан бери иштеп атат. Барбы дагы сурооңуздар? Отуруңуз.